Malina, malinalar üzülsün Kırgızistan'da adam kumruğun bizde daha bu yıl var. Ассалаумалейкум, дыйкандар, кандайсыздар, жақсысыздарбы? Мынакей, Кудай кааласа, биз өткөндө будан бир жума алдын чыгарган маргарита сорту быша баштады эле. Мынакей азыр толук мындайча айтканда бышып, эртең теребиз. Ошого бүгүн сиздерге бир жакшы кылып көрсөтүп, тартып, жакшынакай кылып, анан түшүндүрүп, анан көбү көчөттөр боюнча чалышып атат, сурап атат, ошол жагынан бир условиялары кандай, кайсыл убакта казылат, кайсыл убакта жөнөтүлөт, ошонун баарын түшүндүрүп кетели деп жатабыз, Кудай кааласа. Окей, азыр мына ушу бышып, бир аз колума терип алдым эле. Жакыныраак тартсаңар. Дыйкандар, жаңы малина кызыгып аткан жаңы дыйкандар, буга чейин полька палана тигип жадап калган дыйкандар. Ушундай болгон, кандай десем, баягы түшүмү шиңгил берген, мындайча айтканда, малина тигиңиздер туугандар. Өзүбүздүн Кыргызстанда адаптация болгон, сортуна 100% жооп туугандар. Мынакей. Мындайча айтканда, булга деле ушул маргарита сортуна деле тиги полька паланага берген мээнетиңиздерди кыласыздар, бирок түшүмү эки эсе Кудайым буйруса берет. Абдан жакшы, качествосы жакшы. Азыр бул малиналарды азыр коңшу Өзбекстан аябай сурап атат. Мындайча айтканда, күнү кур эмес чалышып, биринен бири бааны көтөрүшүп сурап атат. Кудай кааласа масса эми кирди. Буйруса Өзбекстандын, мындайча айтканда, Ташкентте сатылат буйруса бул малиналар. Абдан жакшы. Бул малиналар бул жердеги азыр 2-жылдык, нар жактары 3-жылдык туугандар. Дагы бир нерсени айта кетейин дедим эле. Быйыл бизде өзү поледа скважина бар болчу да. Бирок скважинада болгону менен биздин насосторубуз бузулуп, апрелдин где-то бир ортолорунда бир суу ичкен бойдон, ошо менен почти июлдун 10-унан өтүп, бир 12-13-төрүндө суу ичти да. Ортодо почти канча ай болуп кетет сонда? 3 айдай суу ичпей калды да туугандар. Май, июнь, июль, ошондо почти 3 ай суусуз калды бул поля. Мына бир сырья тартып койсоң. Бул жер ушу маргарита, нар жагы маравилла, анан нар жагы вайолет. Мына ушул сорт малиналар эме былтыр дагы негизи жакшы суу ичкен, негизи былтыр. Ошонун эсебиненби, айтор жакшы. Кудайым буйруса, эми элдердин салыштырмалуу деле мен жакшы деп айта алам. Бирок ушундай суусуз калганда дагы түшүмдөрдү ушундай берип атат туугандар. Мынакей карасаңыздар. Качествосы жакшы. Анан ошол бир дагы булга быйыл амофос берилген. Селитра, жана дагы кошумча дарылар жазында бир жолу стартнак чачылган, ошо суу берилген маалда. Ошо менен мына 10 күн мурун үрүн деген Донагронун дарызы берилди. Органический удобрениясы. А так башка жана НПКнын калий, малий, тиги азот фосфорлору берилбеди туугандар. Мынакей малиналар карасаң, качестволору абдан жакшы. Анан бул малина, мисалы үчүн могу кыпкызыл болгону ушуну гана үзүлөт да, бул өзү мындай кылып секин коюлат. Муну карасаңар, мунугу уже кичине розовый болуп турат го. Буну үзөйүн десең үзүлбөйт бучу. Толук бышмайынча бул, мындайча айтканда, баягы көбү айтышат го. Малина меники бышып эле сразу күйүлүп атат дейт го. Булда андай нерсе болбойт туугандар. Бунда андай нерсе болбойт. Каласа
Кудайым түшүмүңө береке берсин. Мындан жакшы. Бул жака алдыракка баса берсең. Еще да айта кетчү нерсе туугандар, бул ошол биз сууду ушу жакшы ичпегендиктен дагы ушул бою ушундай болду. Если жакшы ошол дарыларын, мындайча айтканда НПКларды убагында, суулардын убагында берсек, мына азыр ушул менин боюм 1,75, где-то могу ушул кармап турган 2 метр экен. Бирок будан дагы бийик жерлери бар туугандар. Бирок жакшы. Если агротехникасы жакшы болсо, жакшы каралса, суу, кошумча удобрениялар өз убагында берилсе туугандар, абдан жакшы болот бул. Түшүмдөрдү карасаңыздар. Бою где-то бир 2,5-3 метрге чейин кетет да. Анан мына чоңдуктарын карагыла, калибрларын карагыла туугандар. Муну жакыныраак тартсаң. Майларды карап турасың. Бул еще дагы эми айтып атам го. Бир кошумча бир удобрениясыз, мындайча айтканда чисто на органике болуп атат да туугандар. Таамы зор, ароматный. Полька паланадай кычкыл деген нерсе жок будачы. Негизи көрсөтсөң бардыгы ушундай. Эми муда каласа биз бул жерде жанагылда калдык. Стойка орнотолбой да калдык. Эми орнотобуз бирокчу. Орнотуп шпалера тартып туугандар. Биздин бир башын бири көтөрө албайт. Муну тартчы. Туугандар, мен айтып кетем го, мынакей. 2 метр болсо малина, мына азыр ылдыйынан уже мынакей 1 метр жеринен өйдө өзүндө түшүм бар. Туугандар, бул еще дагы бул маргарита ремонтантный тутаймер деп айтылат. Мынакей карасаңыздар, муну чиканка болуп калган дагысы экен. Мынакей экөө тең. Şu başı üzülgөн чиканка болуп калган да, мынакей шагын көрүп атасыздарбы, мынакей. Могу 1-2 шаг эле тиги полька паланалардын түшүмүн берет да туугандар. Калганын карасаңыздар, түшүм деген канча. Бою токтоп калат, бирок шактап берет да туугандар. Мына бул массаны көп берет да, баягы тез бышырат. Бөлөк малинага карагандачы. Мисалы үчүн жанындагы эле мараюланы алайлы. Мараюла мындай тез бышыра албайт да, мөмөсүн. Оригинал маргарита сорт керек болсо туугандар, биздин телефон номерге тезинен чалгыла, байланышкыла. Көчөттөр чектелүү. Чалыңыздар. Жана да айта кетпедикпи? Тиги көчөттөр боюнча. Көчөттөрдү ушу октябрдын ортосунан кийин нарака жөнөтө баштайбыз. Мисалы үчүн ысык жерлер бар, салкын жерлер бар демекчи. Ошого жараша жөнөтө баштайбыз. Болгон ошо сиз көчөт ала турган болсоңуздар, количествосын айтып, аты жөнүңүздөрдү жазып биздин WhatsApp номерге. Ошол жака общий сумманын 30%-ин төгүшүңүздөр керек болот. Анан бардыгынын берген, мындайча айтканда, ар бир клиенттин биринчи эле берген жанагысы туугандар. Суроосу. Көчөт базы канча сом деген суроо бул биринчи берилет. Туугандар, ушул көчөттү мен былтыр күзүндө, быйыл жазында Өзбекстандан туугандар келишип, өзбек туугандар келишип алып атты. Ошолорго 150-160 сомдон саттым. Туугандар, эми буну өзүңөр көрүп турасыңар да, булга ашыкча сөздүн же бир кемчилиги жок нерсе болуп атат. Түшүмдүүлүгү жагынан. Ошого быйылкы күзгүгө туугандар баасын 100 сомдон эле кылып койдум туугандар. 100 сомдон. Бул эми негизи бизге 250 сомдон келип тигилген. Мындан ошол 2 жыл мурун. Алдын 3 жыл мурун тигилген. Ошо биз азыр быйылкы мындайча айтканда маргаританын баасын күзгүгө
100 сомдон кылып койдук. Туугандар, биздин телефон номерлорго байланышып заказ бере бериңиздер. Бак, врач. Маргаритага срочно жана тартпасам болбой калды. Врач. Врач өзүнүн эле бир жарым кило турабы, а? Мына ушундай дыйкандар. Түшүмүңүздөргө береке болсун. Кайсы сорт тикпеңиздер, жакшы карап, ошонун пайдасын көргөн жакшы. Бирок главный туура сортту тигип, андан да кирешеңиздерди көбөйтсөңүздөр жакшы, туугандар. Бул деле ошол любой местный сортбу, чуйский сортбу, полька, паланабы, ошол сортторго эле уход керек. Болгону массаны берет да бул, туугандар. Анан калибр, качество, ал жагын өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Охо, бул жерлерде баз албайсыңбы, баз албайсың. Жакындатып, видеону жакындатып койчу, жакындатып. Дыйкандар көрсүн. Накта полиядан беребиз. Өзүңүздөр келесиздер. Полиянын башында турасыздар. Ошол көчөттү сразу казып, упаковкалап, сиздин машинаңыздарга салып беребиз. Калибрде. Мындай очкиме деле мындай салыштырмалуу дыйкандар көрүп атсаңыздар керек. Кандай чоңдуктарын. Чоңдуктарын карачы. Бормагы менен салыштырмалуу дагы. Эртең менен срочно бул жерди тербесек болбойт. Дыйкандар, анан сиздер каяктасыздар деп көп сурайсыздар да. Анан көпчүлүк баягы Бишкектен, Таластан, биздин Ысык көлдөн, негизи ушул эми Жалал Абад, Ош, Баткенден деле биз өзүбүз Жалал Абадтын аксызында турабыз да. Анан көпчүлүк эле чыгышып, сиздер каяктансыздар, каяктан болосуздар дейт. Анан биз айтабыз, биз Жалал Абадтын Аксын районунданбыз десек эле айтат, эми алыс экен да, анан мындай экен депчи. Туугандар, бул көчөттөр 5000 километр узактан келген. Биз ошону алыс деп эле тигип мүшүндү көбөйтүп атабыз. Бул Кыргызстандын ичинде эч бир алыс жер жок. Бул Кыргызстан өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн мамлекетибиздин ичи. Бул жерде алыс деген жери болбош керек. Эми адаптация биринчи эң эле адаптация болуп атпайбы? Бул адаптация любой жерге, Кыргызстандын любой жерине сразу адаптация болот да, туугандар. Будан мындайча айтканда, баягы куурап калды деген нерсе почти Кудайдын буйруза 95%ден жогору болот да. Анан ошол көбүнө ушуну айтып коеюн дедим эле. Ушу Кыргызстандын ичи бул алыс эмес, туугандар. Будан бөлөк дагы бир полябыз бар, туугандар. Бул ушу почти 2 ашык анча эле, Будан Өзбекстанга былтыр көп алып кетишти. Өзбекстандар Ташкентке алышты, Фарганага алышты. Туугандар. Андан жакшы. Эми качествосуна өзүм ошону видео эле жооп берет да. Мындай түшүмдүүлүгүнөчү. Анан эми мен айтып атам го. Мындайча айтканда каралбай калгандагы ушундай түшүм берип атат да, туугандар. Опа. Туугандар, баардыгын эле айтып чыктым окшойт, Кудай кааласа силердин ар бир сурооңорго почти жооп бердим окшойт. Анан бул жакты да тартып кой. Бул жакта дагы
Мынакей Маравилла сорту туугандар. Bunun boyu dagы Маргаритадан кем калышпайт. Оригинал Маравилла. Мына гүлдөп уже түйүп калды. Мынакей алды. Кудай кааласа бүт жумада түшүн бере баштайт. Ара торо жеринде бирден экиден бышкан жерлери дагы бар. Мынакей Маравилла дагы бар көчөттөр. Еще Вайолетта бар. Бардыгы оригинал сорт, супер элита булар мындайча айтканда. Дыйкандар, көчөт керек болсо телефон номурга прямой чалып же смс жаза бересиздер. Көчөттөр бар, жети область бүт жака салып жиберебиз. Гарантиясы менен. Şu өзүңөр келип турасыңар, поледан казып, упаковка кылып салып жиберебиз. Анан мына Маравилланын баасы канча дейиши да мүмкүн, Вайолеттин. Şu 3 сорттон тең баасы 100 сомдон. Туугандар, телефон номурга байланыша бериңиздер.